Экинчи бөлүм. Анна Кудайга мындай деп сыйынды. Теңирим менен жүрөгүм кубанды. Кудайым менин мүйүзүмдү көккө көтөрдү. Душмандарыма сүйлөй алам. Сенин куткарууңа кубанам. Теңирдей ыйык эч ким жок. Анткени сенден башка эч ким жок. Биздин Кудайдай тирек жок. Текеберденип сүйлөбөгүлө. Оозуңардан мактаныч сөздөр чыкпасын. Анткени Кудай баарын билген Теңир. Ага баардык иштер белгилүү. Анын алдында баары таразалануу. Күчтүүлөрдүн жаасы сынат. Ал эми алсыздар күчкө толушат. Курсагы токтор нан үчүн иштешет. Ачкалар эс алышат. Ал турсун төрөбөс аял жети бала төрөйт. Баласы көптөр болсо балдарынан ажырашат. Теңир өлтүрөт жана тирилтет. Өлгөндөр жаткан жайга түшүрөт жана чыгарат. Теңир жакырдантат жана байытат. Кемсинтет жана көтөрөт. Ал кедейди топурактан көтөрүп, жакырды балчыктан чыгарат да төрөлөр менен отургузат. Аларга даңктын тагын мурас кылат. Анткени жердин негиздери Теңирде. Алардын үстүнө ал ааламды орноткон. Ал өзүнүн ыйык адамдарынын кадамын сактайт. Ал эми мыйзамсыздар караңгыда жок болушат. Анткени адам өзүнүн күчү менен күчтүү эмес. Теңир өзүнө каршы чыккандарды талкалайт. Асмандан аларга күркүрөйт. Бүт жер жүзүн соттойт. Өз падышасына күч кубат берет. Өзү майлагандын мүйүзүн көтөрөт. Анан Элкана Рамадагы өз үйүнө кетти. Баласы болсо Теңирге кызмат кылуу үчүн ыйык кызмат кылуучу Эйлинин жанында калды. Эйлинин уулдары начар адамдар эле. Алар Теңирди билишчү эмес. Ыйык кызмат кылуучулардын элдин алдындагы милдетин да билишчү эмес. Кимдир бирөө курмандык чалып жатканда ыйык кызмат кылуучунун баласы эт бышып жаткан убакта колуна айрыча кармап келчү да казандан же табактан же табадан же карападан айрыча эмнени илип чыкса, ошону ыйык кызмат кылуучу өзүнө алчу. Шилого келген бардык ысырайылдыктарга алар ушундай кылышчу. Ал турсун майды өрттөшкөнгө чейин курмандык алып келген кишиге ыйык кызмат кылуучунун баласы келип мындай дечү: ыйык кызмат кылуучуга куурдакка эт бер. Ал сенден бышкан эт албайт. Чийкисинен бер. Эгерде ага бирөө адегенде май өрттөлүшү керек, андан кийин каалашыңчы ал деп айтса, ал жок, азыр бер. Бербесең күч менен алам деп айтчу. Теңирдин алдында бул жаш адамдардын күнөөсү өтө чоң эле. Анткени алар Теңирге чалынган курмандыктарды булгашчу. Өспүрүм Шемуэль зыгыр буласынан токулган эфод кийип, Теңир алдында кызмат кылып жүрдү. Күйөөсү экөө жыл сайын чалына турган курмандыкты чалар мезгилде энеси ага чакан сырт кийим тигип келип берчү. Эйли Элкана менен анын аялына мындай деп бата берди: сенин Теңирге берген балаңдын ордуна ушул аялыңды Теңир жалгап, сага дагы көп бала берсин. Ошентип, алар өз жайына кетишти. Теңир Аннага батасын берди. Анын боюна бүтүп, дагы 3 уул, 2 кыз төрөдү. Өспүрүм Шемуэль болсо Теңир алдында чоңоюп жатты. Эйлинин карылыгы жетип калган. Ал өзүнүн уулдарынын ысырайылдыктарга кандай мамиле кылып жатышканын жана жыйын чатырынын алдына келген аялдар менен жатып жүрүшкөнүн укту. Анан аларга: эмне үчүн мындай иш кыласыңар? Мен силер жөнүндө элдин баарынан жаман сөздөрдү угуп жатам. Жок балдарым, мен уккан бул кабар жакшы эмес. Теңирдин элин бузуп жатасыңар. Эгер адам адамга каршы күнөө кылса, анда ал тууралуу Кудайга сыйынышат. Эгерде адам Теңирге каршы күнөө кылса, анда ага ким арачы боло алат деди. Бирок алар атасынын тилин албай коюшту. Анткени Теңир аларды өлүм жазасына өкүм кылып койгон эле. Өспүрүм Шемуэль күндөн күнгө жетилип, элге да, Теңирге да сүймөнчүктүү боло берди. Анан Кудайдын кишиси Эйлиге келип, ага мындай деди: Теңир мындай дейт: атаң өз бүлөсү менен Мисирде, фараондун жеринде жүргөндө мен ага ачылбадым беле? Менин алдымда эфод кийип, менин курмандык чалынуучу жайыма чыгыш үчүн, жыпар жыттуу зат түтүтүш үчүн аны бүт Ысырайыл урууларынын арасынан ыйык кызмат кылуучу кылып тандап албадым беле?
Ысрайыл уулдарынын өрттөлүүчү курмандыктарын атаңдын уруусуна бербедим беле. Өзүмдүн турак жайым үчүн өзүм осуят кылган, мага алып келинген курмандыктарды жананан курмандыктарын силер эмне үчүн бутуңар менен тебелейсиңер? Менин элим Ысрайыл алып келген тартуулардын алгачкыларына семирип, эмне үчүн уулдарыңды менден артык көрөсүң? Ошондуктан Ысрайылдын Кудай Теңири мындай дейт: мен ошондо сенин үй бүлөң, атаңдын үй бүлөсү менин алдымда төөлүк кызмат кылышат деп айткам. Бирок Теңир эми мындай дейт: андай болбойт. Анткени мени даңктагандарды мен даңктайм. Мени жаманатты кылгандар уятка калышат. Мына, мен сенин жана атаңдын булчуңун кесе турган күндөр келе жатат. Ошентип, сенин үйүңдө карыя болбойт. Теңир Ысрайылды сүйгөнүнө карабастан, менин турак жайымдын оор абалга учураганын көрөсүң. Сенин үйүңдө эч качан карыя болбойт. Бирок көзүңдү талытыш үчүн, жаныңды кыйнаш үчүн өзүмдүн курмандык чалынуучу жайымдан сенин баардык тукумуңду жок кылып салбайм. Бирок сенин тукумуң орто жаштарында каза болот. Сенин эки уулуң Копни менен Пинехас жөнүндөгү жышаан мындай: экөө бир күндө өлүшөт. Анан өзүмө ишеничтүү ыйык кызмат кылуучуну коем. Ал мага жаккандай, мен каалагандай иш кылат. Анын тукумун бекем кылам. Ал менин майланганымдын алдында өмүр бою кызмат кылат. Сенин тукумуңдан тирүү калганы бир гера күмүш жана бир кесим нан үчүн анын алдына келип жүгүнүп, тамак таап жеш үчүн мага лебилик бир кызмат бер деп айтат.